Видеоға лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындағы қоңыраучаны баса кетіңіздер. Ақырғы жаңалықтар сіздер менен. Москвада полиция трансгендерлер менен көмүскө сойкананы жойду. Кармалгандардын арасында Кыргызстандын жарандары бар деп жазат Маш Telegram каналы. Маалым болгондой, Тажикстан менен Кыргызстандан келген 22 жаштагы жигиттер эркектерге саатына 5-6 миң рубльдан сексуалдык кызмат көрсөтүшкөн. Кардарлардын бири алар тууралуу полицияга кабарлап, андан соң полиция мекемени тинтүү жүргүзгөн. Аталган жайдын уюштуруучуларына биринчи беренесинин негизинде кылмыш козголгон. Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 241 сойгулукту уюштуруу. Алар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Сокулуу районундагы мал базарынын абалы менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Министрлер кабинетинин башчысынын басма сөз кызматынын сүрөттөрүнө караганда, базардын аймагындагы эле асфальттала элек. Мен 1 жыл мурун өлкөнүн бардык мал базарларында тартипти орнотуу боюнча тапшырма бергем. Андан кийин көпчүлүк базарларда абал жакшы жакка өзгөрдү. Базарлардын администрациясы сатуучулар менен сатып алуучуларга керектүү шарттарды түзүп берди. Абал өтө жагымсыз. Жакынкы күндөрү базарды иретке келтирүү керек. Болбосо базардын ээлерине да азыркы кырдаалга көз жумган жергиликтүү атка минерлерге дагы чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек, деди Жапаров. Ошондой эле 8 гектар жерге жаңы Самонбап мал базарынын курулуш долбоору менен таанышты. Ал жаз айларында объектинин курулуш иштерин баштоону тапшырды. Ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында долбоорду ишке ашыруунун максатка ылайыктуулугун эсилдөө